Падышачылык доорунун каардуу, элдерди этибарга албаган башкаруусунун ордуна улуттарга көз карандысыздык, адамдарга эркиндик тартуулаган жаңы режим келген. Жаңы режим адамдар ортосундагы теңсиздикти жок кылып, бардык адамдарга эркиндик берүүнү көздөгөн. Илгери үмүттөр менен бул режимге ишенген адамдар алгач коллективдештирүүнү орнотуу, андан соң 1937 жылдары кыргыз интеллигенциясына каршы жүргүзүлгөн репрессиядан кийин карбаластап калышты. Советтик жана дүйнө адабиятына репрессия деген ат менен кирген бул үстөмдүк заманы ошол учурдагы Советтер Союзун жетектеген Иосиф Сталиндин жаңы совет адамын тарбиялоо ойлорунун алгачкы кадамдары эле. 37-36 жылдарда контур болбоду. Бул контур болгондо айрым бир ушакчылардын эмесинен айылдагы мен актив дегендерди камаган. Бизден айылдан бир башкарма болуп иштеп жүргөн Медетип Кемел деген бар эле. Ушунда алып келип туруп камап, анан отургузуп туруп эткенде, барып туруп бирөө барып учурашайын деп барса, сурап атыптыр дейт. Бирок сурап аткан жеринде тикесинен тик тургузуп коюп туруп, бутунун ортосунда салаанын бармак менен сөмөнүн ортосунда бар да, ошол жерде мык менен болго кадап коюп туруп анан сурап аткан экен. Şu kança soraганын ким билет, ал жыгылып, эсеп жыгылып кетти. Ушунчалык абалга жеткирип, кыйнап туруп сурап, кыйнап туруп мойнуна алдырган. Бул жерде Лоцманов деген еврей иштеп турган. Ички иштер министрлигинде. Лоцманов деген еврей, ал өзү сатылып келгенде, мисалы үчүн Лоцман деген жакшы командир бир крушение болуп өлөт жолдо, поездда кай жерде. Ошонун кийин паспортун алып келет дагы, анан бул жерге кызматка орношуп калат. Абдан коммунист болуп да. Анан кийин анысы ачыла баштайт. Ал Лоцман бул жерде социалдык эмгек жарыялаган. Мисалы үчүн кимде ким кишилерди көп кармап, репрессия көп кетсе, ошол социалдык эмгек неме сыйлык берген. Айына көрбөйсүз, ушунчалык кылган да. Анан Лоцманов кийин ачылгандан акырын анан кийин ажырашкан аялы бар экен, ошо менен байланышып анан айтат, сиз ошо Лоцмановду таанып бериңиз дейт. Ошо сиздин күйөөңүзбү? Болгонбуз. Анан Лоцманов Россиядан бери келип, анан акырын тиги жакта Лоцман иштеп аткан экен, терезе аркылуу карайт. Карап туруп, жок, бул мен күйөөм эмес дейт. Менин күйөөм мындай болгон эмес. Мен билем, күйөөм ушундай жолдо каза болгон, бирок бул менин күйөөм эмес. Ошондон ачылат дагы, анан кийинен атылып кетти. Москванын буйругу менен бул репрессияга айрыкча интеллигенция дуушар болуп, аларга мамлекетке каршы чыккынчылык жасаган деген негизсиз айыптар тагылган. Бул мезгилде бардык Советтер Союзундагы интеллигенттер троцкист, буржуазиялык улутчул жана чет өлкөлөрдүн тыңчысы деген жалган жалааларга туш болуп, туткундалып, же концлагерлерге айдалган, же болбосо өлүм жазасына тартылган. Чоң ушундай кайраттуу байбиче болчу да. Анан кийин атка ушундай бир байлам жоолукту салынып алып, райондун центрине атчан барыптыр. Прямо анда НКВД деп аталчу да. Ошол НКВД барып, силер менин баламды кандай камаганга кандай акыңар бар? Мен деген согуш тетиги совет бийлиги чыга электе үркүн болгондо көө жалаңдап Кытайга барып 4 баламды жетелеп алып, анан кайра келгем, жетим балдар жетелеп алып, анан балдарым эми жаңыдан кичине элге аралашып, колхозго кирип жашап атканда менин баламды кандай камаганга акыңар бар дегенде сразу МВД чыгарып кетти. Кыргыздын тагдырында кыргыздын эң мыктылары репрессияга кетти. Эң мыктылары Жусуп Абдырахмановду айтпадым, кандай киши болгон. Ал болгону орус түзөм мектебин бүткөн болгону, бирок орустан мыкты сүйлөгөн. Сталинге жазган каттар 27 жашында Сталинге кат жазган. Абдырахмановдун китеби бар, окусаңар болот, абдан кызыктуу. Күндөлүктөрү бар. Касым Тыныстанов, Абдыкерим Сыдыков дегендер өтө кыйындар болгон. Булар Кыргыздын келечегин чечебиз дегендер болгон. Өзүмдүн элим деген, жерим деген мыкты азаматтар, жигиттер чыккан. Өздөрү күчү менен окуп, өздөрү неметип, анан дагы ушул өзүбүздүн түпкү тамырыбызды жоготпойлу деп, ошо өтүп кеткендерди кайра кайталайлы десе, ал эл душманы. Муну кандай деп айтса болот? Бул эми теңдик эмес да. Концлагерлерге жөнөтүлгөн интеллигенттер көптөгөн жылдар бою түрдүү курулуштарда кара жумуш күчү катары колдонулушкан. Булардын бир канчасы жылдар өтүп кайрылып келишти. Бир канчасы болсо кайтпай калышты. Албетте, бардык Советтер Союзунда аткарылган бул үстөмдүк учурунда Кыргызстанга да өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Окуянын болгонуна жарым кылым өтсө да,
Горбачевдун жетекчилиги маалында Совет өкмөтүнүн башка жерлеринде болгон сыяктуу эле Кыргызстанда да чындыктар суу үстүнө калкып чыкты. Репрессия мезгилинде Бишкектин жан жакасындагы Чоң Таш айылында иштеген бир кароолчунун кичинекей кызы Бүбүра Кыдыралиева атасынын өлөр алдында ага айтып кеткендерин кайра куруу учурунда бийликтегилерге билдирип, Кыргызстандагы бир чындыктын жүзүн ачты. 10 жылдан кейін атам 1973 жылы каза болоордун алдында ушул Чоң Таштагы окуяны эске салып, балам, мен шейиттерди мойнума жүк кылып алып кетип атам, ушуну ылажы келсе, жакшы учур келсе, ошолор бечаранын балдары, кыздары, туугандары, аялдары каерде жатат сөөгү деп кыйналып жүрүшкөндүр. Убакыт жетсе айткын деп мага тапшырып, суранып, тиги дүйнөгө кете берди. Ошондон 1970 жылы октябрь айы. Ошондон баштап кыйналып, кимге айтарын билбей, газеттагы чыккан статьяларды окуп, алардын журналисттерге, башка бир кабар кылган адамдарга телефон чалсам эле, орусча айтсам, повесь бабка, откуда знаешь дейт, кыргызча илип кой экинчи, сүйлөбөңүз деп кагып коет. Кыйналып 1989 жылы декабрдын 15-теринде айтып, ушул окуяны көзүн ачып, арбактардан кутулганыма Кудай атоо деп сүйүнүп жүргөн кесегим. Бүгүн Бүбүра Кыдыралиева ачып берген сырдын аркасынан репрессия маалынын Кыргызстандагы таасирлери тууралуу азын-оолак болсо да билип отурабыз. Ошол 38 жылдан 73 жылга чейин эч ким билген жок. Бул ишти кылаардан мурун чоңдор барып, Чоң Таш айылын, Таштөбө айылын, Воронцовка айылын, берки жакта Стрельниково совхозунун баарын жазоол коюп, солдаттардан айылга айылды эч кимди бастырбай, жолду бууп, машиненин палатурканын үнү чыкканда иттай үрбөй, эл бири-бирине кирбей, катышуу такыр жок болуп, качан машина кеткенден кийин гана эшикке чыгып, кыйналганын кийин гана эл аркылуу уктук. Бирок атама дагы, апама дагы туугандары ошо Таштөбө айылынын бурчунда чоң атамдын карындашы жашар эле. Ошол жезде бул эмне тартып атат? Алкан каяка кетти экен? Эмне үчүн эле гүрүлдөп машина кетет деген ичине ойду ойлоп, илгери орус, кыргыз байыганы азыркыдай эмес. Самандан чатырын жаап, же жүгөрүнүн паясы менен жапчы. Ошо жүгөрүнүн паясынын арасынан карап кечинде үй бүлөсүн айтпай чатырын ачык алып караса, машиненин ичи дөң, тегеретте отурган солдаттар колунда мынтык үйүнүн түбүнөн өтөр эле да машина. Анан ада айта албайт да, коркот. Себеби запрет кылып эч кимди эшикке чыкпай турса, машиненин үнүн укканда. Кийин май айда атамдан сурап, 39 жылы. Бул эмне эле силер каяка кеттиңиз? Жок, эч жака кеткен жокпуз. Анын да бир себеби бар. Себеби байкашка мүмкүн эле. Ошол учурда электроэнергия эч жерде жок эле. Бизде движок бар эле. Караңгы киргенде атам жана трактордун илгерки биринчи чыкканы жип байлап тартып койсо эле тыр-тыр деп жүрүп кетчү. Мен деле барып тартып койсом, свет болчу, саат 12-ден кийин өчүрүп койчу. Ал светтин жарыгы Чоң Ташка, Таштөбөгө, Воронцовкага, Стрельникага аябай көрүнөр эле. Жарык тоонун ичи, ар жагы бери жагы тоо созулган, ачык жагы түндүк жагы. Ошол себепти сураса, атам эч жака кеткен жокпуз.
Мен Кашкасуудан келгенибизден кийин школга бардым. Барарда атам кечинде де эртеңгенен мага айтты. Кызым, мугалимдер сураса каякта? Эмне үчүн школго кечигип келдиң дегенде, ооруп аттым дегенден бөлөк эчтеке айтпайсың. Анда коркунуч. Бүбүрай эже түшүндүргөндөй, репрессия мезгилинде кыргыз журтчулугунун лидерлеринин бир тобу жалган жалаалардын айынан көздөрү тазалангандан кийин Чоң Таш айылынын жанындагы бир ороого алып келинип көмүлгөн. Биз келгенде чана менен үйгө чыгып, тоону карай келатып, багыз заводдун жанына келгенде кара дөң болуп чатыры кулап калган экен. Атаман сурадым, ата, завод кулап калганбы? Биз каяка жашынабыз десем, балам, катуу борон шамал болуп кулатып кетиптир. Дөң болгону ошол деди. Күн аябай жакшы тийип, кыштын заар кыш эле. Баламын ишендим. Бирдем алыштан кийин ошол дөңдөн аябай жыт чыкты. Иттер улуп, орус кемпир чалдын да иттери улуп, апам оозуна сүт коюп, атам чыбык алып, мурунун чапкылап, май салып улутпай иттерди, ансыз эле болбойт. Үйдөгү ала кийишти алып чыгып, эшиктин сыртынан капташып. Андан деле болбой эшиктерден кирген жытка эч кандай чыдашка мүмкүн эмес. Токмоктун войлочный жанагы жүндөн жасалган чокой, анан кийин кийиз жасалган бир войлочный кийиз бар эле, аны жерге салганда аны калады. Кышы менен кыйналып чыктык. Февраль айында ошол дөңсөөдөн шоола чыкты. Фосфорный. Жанагы көлдө, сууда күн жамгыргандан кийин төгөрөк болгон радуга деп айтсак болот, ар түрлүү түздө. Атам эшиктен кирип келип эле апамды, "Жикеш, чыкчы эшикке, чыкчы, огудай" деп эле чөгөлөп түшүп алып, Куран окуй баштады. Биз да кошо чыктык. Караңгы кирип калган кадырысы көрүнүп турду шоола. Туталып, күйүп турган. Кийин окугандан кийин физика сабагынан, химия сабагынан уксам, фосфор ошол адамдардын сөөгү күйгөн учур экен. Ноябрь, декабрь, январь, февраль 3 айдын ичинде ошол Фрунзеден атып, өлүгүн тартып барып, ыргытып, бечаралар биринин үстүнө бири жыгылып, анан кийин күйүп, эрип, ошол шоола экен. Бирок айтышка мүмкүнчүлүк келбеди. Каргашадан жарым кылым өткөндөн кийин ошол мезгилдеги шейит кеткендердин сөөктөрү табылды. Жана эгемендүүлүктөн соң бул жерге бир эстелик коюлуп, музей курулду. Учурда Атабейит деп аталган музейди кыдыра турган болсок, репрессияда жок кылынгандарга тиешелүү кийим-кечелерди, өлүм жазасына тартуу боюнча буйруктардын көчүрмөлөрүн да көрүүгө болот. 1937 жылы башталган бул репрессия 1938-1939 жылдары өз күчүн андан да арттырып 1940 жылы аяктаган. Репрессия бүтөр замат анын таасири али тарай элек кезде улуу ата мекендик согуш деген балээ чыкты. Согуштун башталышында Советтер Союзу бейтарап калган жана согуштан алыс болгонго аракет кылган. Анткени менен 1941 жылдын 22 июнунда күтүүсүздөн душмандардын кол салуусунан алдастаган СССР Волга дарыясынын жээгине чейинки батыш жактагы өнөр жай өнүккөн мыкты жерлерин жоготкон. Чуулгандуу бул чабуул тек гана Волгоградтан Кавказга, Крымдан Москванын түштүгүнө чейинки жерлердин немецтердин колуна өтүүсүнө түрткү болбостон эч кандай коргонууга даярдыгы жок СССРдин көп сандаган аскер куралдарынын кыйрашына жана миңдеген адамдардын өлүмүнө да себепкер болгон.
1942 жыл бою Орта Азия жана Сибирден алып келинген аскерлер Волгоградты кайтарып алууга тынымсыз фронтко аттанып жатышты. Түндүктө болсо Москва душмандын кылтагында турган. Так ошол маал Москванын Гитлердин азуусунан коргоого аракет кылган аскер башчысы кыргызстандык Панфилов карамагындагы аскерлерин мыкты жетектеп Москванын кыйрашына жол берген жок. Панфилов өзү сыяктуу Кыргызстан жана коңшулаш Казакстандан топтолгон аскерлер дивизиясынын бир бөлүгүн башкарган. Birinci artileri sokup kavalieriz. General Pamphilop'un 316. Atçanlar Diviziyası'nda. Keyin Moskvaga varıp 42. yılı Moskvanın aldığında soğuşa katıştım. Yani biz de şu Pamphilop Diviziyası'nın Alper'den Pamphilop Diviziyası Moskva'nı korkap durgan eken. Moskva'nı demişler kurçap, bunu alabız, hem alabız dep durgan eken. Oşonda diviziya şörge bargan eken. Al şörden Kırgızstanda formiruet etilgen. Kazak, Kırgız baldarının esevinen de. Yani bizden janağı Pamphilop degen komissar, военный komissar Kırgızstan oşol komandir eken. Yani şu biz bargan gezekte Moskva kurçağda turgan eken. Kıyın akvalda turgan eken. Soğuşta deme ye şuna kırılıp atat kişiler. Ye o yerde ölüsün. Ye jaradar bolasın. Ya könün birevi. Aman kalganda razı ele. Советтер Союзу бул согуш учурунда Гитлерге каршы бардык улуттун колдоосун көрүү үчүн ар улуттун өзүнчө бир тарыхый баатырларын алдыңкы планга чыгарган жана ал баатырдын тукумдарынын ата журтун коргоодо алдыга умтулуусун каалаган. Ушундайча Кыргызстанда Айкөл Манастын руху кайрадан жанданып, кыргыздар улуу рух менен фронтко аттанышып, Панфилов дивизиясынын алдында согушка киришкен. Бул бөлүктүн мыкты өкүлдөрү Казак улутунан чыккан Бауыржан Момуш уулу, Кыргыз улутунан чыккан Дүйшөнкул, Шопоков сыяктуу ата журттун чыгаан уулдарынын танк алдында тебеленип, мекен үчүн мерт болгон эрдиктерин ай ааламга даңазылап айтпаганда деле катардагы аскер катары салгылашкан. Азыр ошол доордун орчундуу окуяларын күнү бүгүнкүдөй элестете алган нечендеген кишилерди Кыргызстандын алыскы булуң бурчтарынан да кезиктирүүгө мүмкүн. Булардын ичинен Өзгөн районунун тургуну, согуштун жана эмгектин ардагери Мамажали Бисаев. Padiyum degen çıksa, karışkı tülgen koyuksub, cügürüp balbat terkırap, kulucalı çokuk kayındı, kurbastan soğuş ayırdı, kuppenleri sarıldım, kurbastan rüstün ayıldı, tekeli çokuk kayındı, Pemtustan soğuş ayırdı, kuppenleri sarıldım, Pemtustan rüstün ayıldı, ağalarım nestesem, muayip ketep bulvaşım, kuyulup ketep gözdaşım, Abdullah menen Jakıp'ta el meydandan katmadı, enene sallamatmadı. Erkeklik birge gülüdü, erkelletip bala süylüdü. Oğuzlar yılvat basmanda, oğun geriye çatkanga, zararları bolup kalgan son, karılığın jetpet başkanga, zararlı zapkan. Мамажали аксакалдын адамдын муун жүүнүн бошоткон термеси, каардуу согуш учурундагы фронтто кан кечкен кадамдарды кадимкидей көз алдыбызга тартат. Ал эми ошол сыяктуу фронтко катышкан башка улуу инсандарыбыз согушта көргөн билгендери тууралуу эмнелерди саймедирип беришер болду экен. Анан кийин бир эки күн тургандан кийин эле Смолensky'ге алып келди. Себеби бүт бардык күч ошол жерде экен. Ошол жерден тренчейге качып, ошол жерде buğdayın толтура эле немис экен, атышмай алды. Эптеп чыкты. Өлүп атып, көп киши өлүп атып, чыкты, аттык. 5 мыңдыгыбыз бар. Барыбыз анан кийин араба менен жана билим өтпөтүп койгон. Ошолорду куулатып жүрдүк. А бизде үстүбүздөн 2 самолеттер талкалап койду. Үстүбүздөн тынбай эле
келбейіп шыға қалсаңыз ат пішеді. Ошондо елдің көп ошо жерден кырылып калды. Батырдын бары ошо жерден чыкты Смоловскийден. Эң акыркы Смоловскийден бардым да кайра келдим. Кыштак төрттөдө. Жайшы сүрүмдөрдү алып кетти. Карыган салдарды атып кетти. Көрдүңбү? Шундай мукашы болгон. Акырында терезин oldu. Өзүнө акты бол. О максатка жеткен жок. Гитлердин планы бар экен мына мындай деген. Биз орустарды жеңсек, ошо орустан аркы Кытайга чейинки жанагы тиги кара тору кишилерди элди бүтүндөй эчтегеден калтырбай кырып салыш керек дептир. Себеби булар адамзаттын расасын бузат деген немеси бар болчу дейт. Мына дагы ошондон кийин мен жанагы атамекендик согуштун Россиянын тиги жеңгенине, же болбосо ошого биздин адамдардын катышып ошо согушка барып келгенине мен ыраазымын. Анан таң атканга чейин эч бир кирпик каккан жокпуз. Бир убакта эле тиги уже таң агарып калганда танкелердин үнү чыгып калды. Мына эмеде ушундай биз болсо өзүбүз ачык жердебиз да ушундай эле. Анан ачык жерде турабыз. Алар болсо тиги токойдун арасында. Анан кийин ошол танкелердин үнү чыгып калды, үнү чыккандан мына ошол жерден чыгат экен деп анан эле даярданып эметип бронебойный зажигательный деген снаряддар бар эле, аны алып келтирип даярдап эметип калдык. Андан кийин эле бир 15-20 мүнөткө чыкпай эле танкелер сойлоп чыга баштады. Анын үстүндө немистер танкенин үстүндө 20-30тан. Анан кийин ошо 20-30тан танкелердин үстүндөгү эмелер чыга баштады. Биринчи эле чыкканда эле тиги сойлоп 5-6 чыкты. Ошондо эметип туруп мен мээлеп аттым. Атканда эле как раз ошо бир бронебойный ошо 30 кишинин немесине тийип күйдү. Жанагы снаряд сразу эле тийгенде күйгүзөт да. Бирок да атын өчкүр согуш фронтто гана өз өкүмүн сүргөн жок. Ошол эле учурда согуш деген сөздү укканда турган жерлеринде селейип катышкан. Антсе да тылда калып, эмгек майданында кайнашып, белдирин бекен бууган аялдар менен балтыр эттери кателек балдар үчүн жашоо оңойго турган эмес. Андыктан согуш маалында ата журтта калган ошол доордун күжүрмөн апалары менен намыстуу балдарынын кептерин тыңдоодо да бир пайда бар. Ошол биздин колхоздо Ак Татыр колхоз деп коет экен. Бир колхоздо 2 абышка калды башканын баарын алып кетти. Шиши калган жок, жаш балдар 14-15теги эркек балдарды да алып кетти. 70 жашка чейин 65-60-та кишилер эркектердин баарын жумуш дегишке деп алып кетти. Анан эле жаш балдар, кичине аялдар, оро коргон аялдар, сок айдаган аялдар, уй баккан аялдар, кой баккан аялдар, жылкы баккан аялдар, уй саган аялдар, айран уютуп, майын бөлөк машинеге тартып, жөөбүздөргө жүктөп келген аялдар кампага. Кичинекейимден ушу пахта айдачы. Ана пахтага мен күчүм жетпейт, тиги атка мингизип коюп, али тырмо деп коет, али пахтанын ортосун тазалап келе турган. Вот ошол атка мингизип коет. Ат үйрөнүп калган. Аттын үстүндө уктап кете берем. Кайра келип ушуну тазалап эмете берет да, ушундай кыйынчылык. Араба айдаганда аял, эгинди жыйнаганда аял, бастырганда аял, мисалы үчүн арыктарды касып суу чыгарганда аялдар, арабаны айдаганда аялдар, бүт кызматты, тылдагы кызматты бүт аялдар аткарып калган эле, кемпир шалдар аткарып калган эле. Ошондо дагы өзүлөрүнүн кандайча айтсам, ошондой болуп жашашса дагы
ошолор эч бир өзүлөрүн мүңгүрөтүп санабай, жакшынакай болуп, ырырдап, талаага чыгышып ырдашып, кечинде келип огороддорун касып чогулуп ырдашып, кыз келиндер алтыбакан тебишип, селкинчек тебишип, ак чөлмөк ойношуп, көңүлдөрүн ачканга дагы убакыт табар эле. Алардын артасында чуркап жүрүп, биз дагы ошо оюндорго катышып ойнор элек. Ар бир машагаңар бирде ок болот деп немистерге. Анан ошо кичинекей балдар терип, бири-бирибизге мактанычыбыз. Келатканда мен бүгүн 5 патрон тердим. Мен 10-ду тердим, мен 20-ны тердим деп. Кышында жанагы жайында айдап турган өгүз эле болчу, техника жок болчу да. Өгүз менен кош айдайт, ошого тараадан чөп ташып кетчү. Бизде барып энебиз менен жогору өйдөдөн биз алып түшчүбүз жаш балдар сүйрөп. Аялдар чыга албайт өйдөгө. Бизге ал жакшы да. Кайра жылгаяк деп, жана менен мишокта капка салып берсе, минип алып сүдүрөп түшчүбүз. Колубуздан жайында ороко барчубуз, жок дегенде жанагыдай өгүз менен кырманды оп айдачубуз. Будай оройбуз боолап. Аны мону тилкиге мындай беребиз, айрымен сузуп. Будайды мөттөрөм сугунтабыз. Чаң, топон. Балдар кичинекей балдар алып жөнөйт. Мала менен ар жака самандарын түртөт. Biz ошондойду көрүнбүз. Согушту биз Коммунисттик партиянын жетекчилиги менен, комсомолдун уюштуруусу менен, элдин биримдиги менен жеңгенбиз. Бияктагы элимне деген жардам берген. Канча жөлүк кийимдерди берген. Согушту жалаң гана үрөй учурган тарабы менен гана эстешибиз абзелби. Арылбаган азап тозоктун жанында немецтердин Волга дарыясынын жээгине чейин келип, өнөр жайы өнүккөн аймактарды колго алуусу, СССРдин Германияга жакын жердеги бардык фабрикаларды басып өтүп, Уралдын чыгышына, Сибирь жана Түркистанга чейин жайылышына мажбур болду. Ушундан улам Орто Азия чөлкөмүндө өнөр жай иши катуу кыймылга кирди. Мунун ичинде Кыргызстан дагы бар. Бишкектеги ок чыгарган Ленин заводу жана Кыргызфильм сыяктуу бир катар жаңы ишканалар мына ушул учурларда курулган. Өнөр жай тармагындагы мындай кадамдардын ошончо согуштук кайгы муң, ачарчылыктын ичинде баамдалбай калгандыгы албетте мыйзам ченемдүү көрүнүш эле. Мунун ордуна согуш учурундагы калк башынан өткөн капалуу күндөрдү чагылдырган кошоктор ушул күнгө чейин карыларыбыздын арасында айтылып келет. Ben körüm, sizi gördü aydadık, belimde makam beyledim, korluğumda gördüm gök, kunavan bolum mencirim. Otobüsünde ya otasın, ayağızdan çıkıp karasan, o yenkegen kampir cirevi, buğundarı şırkırıp, gözünden yaşı tırkırıp, kaçanan balam keletip, Күндө көз жолу карап, о етек жакты карасаң, о еңкейген балдар жүрөбү, путу колу жарылып, багдайлары жаркырап, чачы белге түшүп. 1945 жылдан кийин Советтер Союзу каардуу согуш жараткан кыйынчылыктарды оңдоп түздөөнүн жанында келечек муундарга тарбиялоо ишине да катуу басым жасаган. Сталиндин өлүмүнө чейин Кыргызстан согуш учурунда баштаган өнөр жай ишин улантуу мезгилине киришкен. Бирок да 1953 жылы Советтер Союзун Советтер Союзу кылган Сталиндин каза болуусу менен ал доор аяктаган.